Рахмат, Дастанбек Артысбекович. Урматтуу депутаттар, мен белгилүү инсаныбыз, атабыз Исхак Разакович жөнүндө айткым келет. Себеби эртең ал кишинин туулган күнү 11-де ошо коюлган көрсөтүүндө жылда жакын саналаштары жана жердештери тарабынан Куран окутулат. Анан Алмаз Акунжанович ушул Исхак Разаковдун эмки жылы 110 жылдык юбилейини мына мамлекеттик деңгээлде белгилейбиз деген ниеттебиз. Мен кайрылгам, бирок ошонун алдын алуу иштерин мен сизге айтып кетет элем. Баягы ал кишинин улуу сөздөрүнү, кылган иштерини баарыбыз жакшы билебиз. Мамлекет тарабынан да берилип атат. Бирок өкүндүргөнү ошол туулган жерине Лейлек районунун, Баткен облусунун Лейлек районунан болот. Көпчүлүк ошого кызыгып барып, Лейлек районуна барганда баягы музейи өтө начар, заманга азыркы заманга талапка жооп бербеген акыбалда да. Кыргызстан куралгандан бери, түптөлгөндөн бери бир да ремонт боло элек да. Эч кандай жаңы бир материалдар менен жаңыланган эмес да. Ошон үчүн мен ойлойм, алдын ала иштерин жүргүзүп, эрте ошо ремонт жана башка иш-чараларды кылсак, бир топ баягы фанаттары деп койсо болот, ал кишинин Өзбекстандан, Тажикстандан ошол материалдарды аз жыйнап атышат да, ошолор менен биргеликте иш алып барсак, мен ойлойм, элге да кызыктуу болот эле да, ошол Бишкектеги музейине жана ошо туулган жердеги музейинечи. Андан сырткары ошол Самат Садыков боюнча да мен сизге кайрылгам. Баткен облусунда жалгыз Советтер Союзунун баатыры 26 жашында өтө чоң эрдик кылып каза болгон. Тилекке каршы кандайдыр себептер менен ошол кезде даңазаланбай калганда. Дастан Артысбекович, мен сизден да суранат элем, ал кишинин эмки жылы 100 жылдык юбилейи болот. Баткен облусунда жалгыз Советтер Союзунун баатыры. Эрдиги ушу биздин белгилүү агаларыбыз Шопоков, Тилебердиевден кем эмес ал кишинин. Бирок кандай бир себептерден ошол кезде ачылбай калганда, ошо мүмкүнчүлүк болсо борбор калаадан бир атыны берүү боюнча бир карап чыксак да, өкмөттө жана биз тараптан. Сураныч Дастан Артысбеков сизден. Себеби 100 жылдык 26 жашында мекен үчүн, эл үчүн жанын берген биздин атабыз да ал киши да. Андан сырткары үчүнчү маселе, Алмаз Акунжанович, Исфан аэропорту боюнча мен сизден суранам дагы бир жолу. Эң алыскы район, бүгүнкү күндө дагы эле ошо ремонт иштери бүтпөй турат, тендер өттү, созулуп атат да, ошону эртелетип, ошо Минтранс менен аэропорттун жетекчиси менен тездетип, ошол самолетту элге учуруп беришсек деген каалоо тилебиз. Сураныч. Рахмат, Дастан Артысбекович.